Бүгүнкү Кыргызстанда коронавирустун алкагындагы кырдаал боюнча айтып кетет элем. Биринчи азыркы бүгүнкү убакытта Кыргызстанда коронавирус менен катталган учур жок. Санитардык эпидемиологик абал туруктуу. Биз болсо өзүбүздүн ишибизди баягы айтылган мыйзам чегинде баары кылынып атат. Азыр 14 марттан баштап бизде азыр жаңы алгоритм кирди. Бул деген ошо бизге кирип аткан жарандарды 3 категория болду. Кайсы мамлекеттерден кайсыга мындай күчтүү көзөмөл дегендей. Ошон үчүн биринчи, экинчи, үчүнчү категория деп кирдик. Биринчи категорияда келген жарандар, кыргыздын жарандары жана чет өлкөлүк жарандар болсо, алар 14 күндүк биздин обсервацияга жатышат, толук көзөмөлдө болот. Ошол обсервацияда алар эч жакка чыкпайт. 2 жолу лабораториялык диагностика кылат, эпиданамнез болот, опрос болот. Анан 12-13 күнү дагы экинчи жолу анализ алып, ал анализдин баары терс болгондо гана биз элге чыгарабыз. Экинчи категориядан келген жарандарга ал дагы биздин санитар карантин пункттан бар көзөмөлдү алып, эпиданамнездерин алынып, ошол жерден дагы баягы лабораториялык мазоктор алынат. Аларды болсо домашний карантин деп коебуз. Домашний карантиндагы атайын өзүнүн эрежелерин баарын жазып чыктык. Үй бүлөдө болсо кандай болуш керек, эмне ишти кылыш керек деп. Биринчиден биз айтып атабыз, эгер ошол жерде барып калса, значит, бөлөкчө бир комната бөлүнүш керек. Андан тышкары, если үйдө бир баягы картаң адамдар болсо, же жаш балдар болсо, бөлөк жака алып кетүү. Андан тышкары бардык санитардык эпидемиологик нерселердин баарын кылуу. Мунун баары тең азыр биздин министрликтин сайтында каралат. Ошондой, эгер андайды кыла албаса, анда биздин жанагы Минздравда жазалган обсерваторлорго жатышат. Үчүнчү мамлекеттен келгендер, аларды дагы биз толук каттап атабыз. Аларга азыр 18 мамлекет кирди. Ал мамлекеттер баягы ушу коронавирустун аз кездешкен мамлекеттер. Алардан келгендин баарында бүт данныйларын алып туруп, анан өзүн көзөмөлгө алып, биздин врачтар күндө 14 күн ичинде телефон чалышып, ал акыбалдарын билип турат. Анан негизи бүгүн өзүңүздөр билгендей 27 январда ушу коопсуздук кеңешинин чечими болгон. Ошол жерде көптөгөн бизге тапшырмалар берилген. Ошол тапшырмалардын аткарылышы жөнүндө сөз болду. Жана кайсы нерселерге көңүл буруш керек деген тапшырмалар берилди. Өзүңүздөр билгендей, азыр дүйнө жүзүндө эң жогорку деңгээлдеп, анан Саламаттык сактоо уюмунун генеральный директору пандемия деп айтып атпайбы? Азыр бүгүнкү күндө 117 мамлекетте бул вирус катталды. Ошондуктан биз да азыр иш-чараларды күчөткүлө деди. Эң биринчиден ушу жана санитардык карантиндик пункттар, чегараларда, ички жана тышкы чегараларда көзөмөлдөрдү күчөтүп, баардык шарттарды түзүп, ошол жолду бүт баардык биз жеке саламаттык сактоо министрлигине эмес, жергиликтүү жана биздин губернаторлорго, акимдер дагы баарына туруп ошол жерди карагыла деди. Эмчегин дегенде өзүңүздөр билгендей, мына көчө жакында Казакстанда азыр 4 случай катталды. Алар менен биздин 5 чегара каттамы бар. Ал жерде биздин карантин пункттар турат. Ошолордун баарын күчөтүү жана Өзбекстан, Тажикстан ошолордун баарын күчөтүү. Экинчиси болсо ошо эми биздин ооруканалардын даярдыгы, ошонун баарын резерв, палата, жабдыктар, дары-дармек, ошондой эле вот маска, керектүү нерселердин баары ушу жеткиликтүү болуп, ошонун баарын камсыз кылып, мониторинг кылып, фарм компаниялар менен иштеп, иши баардыгын деген баягы мындай айтканда режим ЧСтин эмесинде болуп иштеп, иштин баарын күнү түн дебей, уктабай иштерди алып барыла деп. Эми азыр дары-дармектер боюнча биз ошо жакын арада эле мониторинг кылып чыктык. Азыркы күндө биздин ооруканаларда дагы дары-дармектер бар.
фармацевтикалык рыноктор да бар экен. Жетишпегендердин баарыбызды мониторинг кылып, биз фирмалар менен кезип кайттык, алып келгиле деп. Анан маскалар боюнча уже чыгара баштадык. Азыр 2 Кыргызстандын компаниясы уже чыгара башташты. Бирөө азыр биздин жанакы СЭС ВДНХ жакта чыгара баштады. Анан ошто дагы биздин бир ишкер да чыгара баштады. Андан тышкары дагы бөлөк варианттар да келип атат. Анан негизи масканы азыр максималдуу түрдө ошо жетиштүү кылганга биз толук аракеттерди кылабыз. Эми биз башынан саламаттык сактоо министрлиги башынан айтып келип атабыз. Бул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму да өзүнүн баягы көрсөтмөлөрүн берген. Эң биринчиси эми ар бир адам өзүнүн ден соолугуна кайдыгер карабай баягы жоопкерчиликти караш керек. Эми бул жакта бир санитардык, эпидемиологиялык, гигиеналык жактарды биз көзөмөлдө деп айтып атабыз. Эми азыр ушул коронавирустун алкагында азыр баягы эгерде бир ооруп калган болбосо дагы колдорун самын менен жуу, баягы көпчүлүк жерлерге барбоо, баягы өзүнүн иммунитетин көтөргөнгө ар кандай мүмкүнчүлүккө жакшы иштерди кылуу, ооруп калса тез арада баягы масканы кийип, ошол жердеги жергиликтүү ооруканага кайрылуу же болбосо жүзүчкө кайрылуу. Иши бул жерде бар или кандайдыр бир нерселер болсо тез арада биздин баягы ооруканаларга кайрылыш керек да. Анан негизи эгер эч кандай мындай муктаждык болбосо эми үйдө туруш керек. Ар кандай командировка же чет өлкөнү деле азыр баруунун кажети жок. Алар баягы аябай гана керектүү болбосочу, потому что өзүңүздөр билип турасыздар, азыр күндөн күнгө эле мындай мамлекеттерде ушундай катталуу болуп атат да. Эми бул ойлойбуз, эми акырындап азыр басаңдайт. Мына Кытай өзүнүн тажрыйбасы менен көрсөттү. Азыр Кытайда кескин түрдө азайып, жаңы случайлар почти жок эсе болуп баратат да. Значит, муну менен биз билишибиз керек. Бул коронавирусту эгер бардыгы жапа тырмак жакшы иштесе, значит, бул коронавирусту жеңсе болот экен.